Урматтуу депутаттар, коомчулукта өзүңүздөр билесиздер, акыркы жумада биздин парламенттин дарегине ар кандай орундуу да, орунсуз дагы сын пикирлер айтылып атат. Мен айтат элем, төрага катары парламенттин аброюна мен жооптумун, коргошум керек. Андыктан ошол айтып аткан айрым биздин коомдогу жарандарга жооп берип коеюн. Парламент 7-чи чакырылыш, мына 3-чү сессияны баштап отурабыз. Биз өз милдетибизди так жана даана ачык аткарып атабыз. Парламент өзүнүн ишмердигин так жасап жатат. Анан бул жерде бардыгы көз каранды, анан сырттан башкарылат, парламентте көптүрдүүлүк жок, курч сөздөр айтылбайт, сын пикир айтылбайт деген бардыгын четке кагам. Кескин түрдө анткени мына борбордук трибунада дагы, ордоңку микрофондордо да биздин депутаттар каалаган учурда каалагандай сүйлөп атат. Эч кимге тыюу жок. Андыктан мен коомчулуктагы айрым пикирлерге айтып коеюн. Парламент бул жерде тилекке каршы ошол айрым депутаттар кээде эл көрсүн үчүн, көпчүлүк үчүн ошондой сын пикирлерди айтат, бирок иш жүзүндө конкреттүү сунуш бербейт. Тескерисинче бул жерде мыйзам чыгаруу ишмердиги менен алектенип аткан депутаттардан көбүрөөк сунуш пикирлер болуп турат. Анан бийликке, бүгүнкү президентке, министрлер кабинетине сын пикир айта албайт дегенге мен каршымын. Мына барыңыздар билесиздер, эң көп анча-мынча кетип аткан катачылыктарды, кемчиликтерди мына мен баш болуп айтып турабыз. Сөзсүз эле бул жерде микрофондо эл көрсүн деп өзүбүздү пиар кылбай эле жолугуп, кездешип болуп аткан иштерди кеңешип, сын пикирлерибизди айтып жүрөбүз. Бул жерде мен бир топ депутаттардын атын атасам болот, андай депутаттар толтура. Башкалардан өзгөчөлөнүп, микрофонго чыгып айтпай эле айтып жүрүшөт. Кагаз жүзүндө дагы. Мына ушуну коомчулук билип коюш үчүн айтып коеюн.